айдын жыйынтыгы менен бажы кызматы бюджетке 20 миллиард 700 миллион сом төккөн. Бул пландан 1 миллиард сомго ашык дегенди түшүндүрөт. Акыркы 8 жылдагы сандарга көз жүгүрсөк, быйыл бир кварталда чогулган каражат кээ бир жылдык көрсөткүчтөргө чукулдайт экен. Өлкөгө сырттан товар транспортун 3 түрү менен ташылат. Темир жолу, унай жолу жана авиакаттам аркылуу. Биз турган түндүк темир жолу пункт аркылуу бажычылар 3 айда 3,4 миллиард сом чогултуп, планды 105% аткарышкан. Биз азыр Манасава майданындагы бажыдабыз. Бул жакта учак менен ташылган товарлар таризеден өткөрүлөт. Ушул эле жай быйыл 3 айда планды 112%га ашыгы менен аткарган. Казынага 1 миллиард 300 миллион сом түшкөн. Коюлган тапшырманы так аткарууга санариптештирүү жардам берген. Бул жакта иштин баары компьютерлештирилип, жүктү аткезчилик менен алып кетүүгө жол берилбейт. Коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюлган. Акыркы 3 айда Кыргызстанга 1 миллион тоннадан ашык жүк кирген. Албетте, бул былтыргыга салыштырмалуу алда канча көп. Кыргызстанга жүктөрдүн 80% Кытайдан Эркештам, Торгарт пункттар аркылуу ушундай оор жүк ташуучу унаалар аркылуу келет. Түндүк чыгыш бажысы дагы биринчи кварталга коюлган планды ашыгы менен аткарып, бюджетке 8,3 миллиард сом төктү. Алдыңкы айларда бул жакта иш дагы кызыйт. Анткени Кытай ковидке байланыштуу чектөөлөрдү алып, оор жүк ташуучу унаалардын агымы көбөйдү. Өлкөдө 14 бажы бекети болсо, анын 4-өө Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында жайгашкан. Алар көптөн бери иштебей турат. Ошондо 10 бажы пунктунан эле быйыл 3 айда чогулган каражат жогоруда айткандай, буга чейинки айрым жыл бою жыйналган суммага жакындаптыр. Эми соңку 7 жылдагы бажы жыйымдары боюнча экранга сандарды чыгаралы. 2016 жылы бюджетке бажыдан болгону 29,3 миллиард сом түшүптүр. Бул сумманы быйыл 4 айда эле чогултуп жатышат. 2017 жылы болсо 34,2 миллиард. 2018 жылы 5 миллиардка көбүрөөк 39,8 миллиард. 2019 жылы 43,3 миллиард. 2020 жылы болсо 28,9 миллиард сом түшкөн. Эми ал жылы түшүнүктүү, коронавируска байланыштуу чек аралар жабык болуп, соода-саттык солгундап калган. 2021 жылы 46,9 миллиард сом, былтыр болсо андан 1,5 эсеге көп, 74,3 миллиард сом бюджетке түшүптүр. Демек, акыркы 5-6 жылдагы бажыдагы акчалар кимдир бирөөлөрдө эле байытып келсе керек. Эми ошол сол чөндүккө кеткендер казынага бурулуп, көрсөткүчтөр көздү кубантат. Реформалардын натыйжасында өлкө тарыхында биринчи жолу 3 айда бажыдан бюджетке 20 миллиард сомдон ашык каражат түшүп жатат. Жыл аягына чейин бажы кызматы бюджетке 95 миллиард сом төбүш керек. Ал акчанын баары жогорулатылган маяналарга, тамтыгы чыккан жолдорду салууга, жаңы бала бакчаларды, мектептерди курууга жана ошондой эле элдин башка социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө жумшалууда.